Assalamu алейкум, урматтуу замандаштарым. Биз азыр балыкчы шаарындабыз, ысык көл жергесиндебиз. Мүмкүнчүлүктөрү чектелгендердин күнү экен. Бул абдан ойлоно турган күн, өзүбүзгө өзүбүз суроо бере турган күн. Биздин милдетибиз эмне, адамдык жоопкерчилигибиз эмне? Бирибизди ойлобосок, эмнебиз адам деген маселе турат. Атайын келдик ушул иш-чарага. Эми бир аз болсо дагы жакшылыгына себеп болобузбу, көңүлүнүн көтөрүлүшүнө себеп болобуз деп келип отурабыз. Негизи мүмкүнчүлүктөрү чектелген деген сөз бул баарына эле тиешелүү. Баардыгыбыздын мүмкүнчүлүгү чектелген. Биз аспанга учуп кете албайбыз. Көтөрсөк деле белгилүү бир салмакка чейин көтөрөбүз. Жөө бассак деле, ачка жүрсөк деле белгилүү бир ченемдер бар. Бирок жараткан ар кимге ар башка сыноо берет экен. Бирөөгө байлык берип, бирөөгө бийлик берип, бирөөгө ден соолук берип, бирөөгө ден соолугуна үзүр берип, эмне болсо дагы аш кадырын ток билбейт дейт, оор кадырын соо билбейт дейт. Ушу бирибиздин кадырыбызды билип, кам көрүп жүрөлү. Мен биринчи кезекте өзүм айтып атам бул сөздү. Анткени өзүмдүн кулагым, өзүмдүн жүрөгүм өзүмө жакыныраак. Баарыңыздарга ден соолук тилейм. Бирибизге болгон мээрим, мухаббат тилейм. Бирок адебиз бу дейбиз. Тарыхта ушундай инсандар болгон, мисалы, Франклин Делано Рузвельт, Американын тарыхындагы эң таасирдүү саясатчы, президент. Американы кандай көтөргөн, ошол киши дагы коляскада жүргөн билесиздер. Эми биздин депутаттарыбыздын арасында мисалы Дастан мырзанын дагы орду абдан чоң, эс тутуму, эрудициясы жөндөмү, риторикасы. Ошон үчүн балким бир жагынан болбосо, миң жагынан жаратканын башкаларга бербеген артыкчтарды берет. Ошон үчүн көңүлдөрдү шөгөрбөй, бирибизге жакшылык тилеп, аманчылык тилеп, жардам бере берели. Кудайым колдосун. Биздин келечегибиз ынтымакта, биримдикте, бирибизге болгон кайрымдуулукта жана мээримдүүлүктө. Ассаламу алейкум.